Жаратылышты талкалап, коктудан түшкөн сууну булгап жатасыңар деген миң булактыктар Алтын кенди чалгындап иликтеп жаткан Сөйкө компаниясынын ишин токтотуп, техникаларын камакка алгандарына бир айдан ашты. Аталган компания иш жүргүзүп жаткан Байболот коктусу Карөңкүр аймагында жайгашканы менен Жайытка Нарын районунун Миңбулак айылындагы малчылар жайлашат. Миңбулактыктар бул алтынчылардын ишин таптакыр токтотуу талабы менен 2 жылдан бери тийиштүү мекемелерге кайрылып жүрүшөт. Анын себебин Миңбулак айылынын тургуну Кубанычбек Эсенов мындайча түшүндүрдү. Үстүдөн Мөлтүр Кашка тунук булактары сагып келип атат. Ошонун ичинде бул жакта туалеттери турат, душтары турат, банялары турат. Ошолорду пайдаланып туруп жана санузелин ошо таза сууга кошуп койгон да. Бүгүнкү күндө мурдакы ажайып кооз, сонун, кокту колот ата бабабыздан калган жакшынакай жерибиз мына эрекинде мусорго айланып калды бүгүнкү күн. Бүгүн бөгөт коюп атсак, эртеңки күнү кеч болуп калат. Бул жакта чынына келгенде мамлекетке деле көп көлөмдөгү акча деле алып келерине күмөнбүз биз. Биринчиден, бул жакта өздөрү айтып жатышат 17 килограмм чайкама алтын деп. 17 килограмм чайкама алтындын артынан баалуу карагайлар жана жаратылыштын баалуу жерлеринин баардыгы жок болуп кетүү коркунучунда турат. Миңбулактын дагы бир тургуну Улан коктуда бир гана аттык жол бар болчу дейт. Сөйкө компаниясы ишин баштаганы оор жүк ташый турган автоунаанын жолу салынып, жолдун жээгиндеги карагайлар жапырт кырылды дейт. Ат эле жол болчу, биз жерден мал менен ат жол болчу. Анан ушу фирма кирип алып, Сөйкөдө ошол фирма кирип алып талкалап атат. Биягын ушул коктун бияк жагында бадал, арча, ит мурун, бөрү карагат бар болчу, биягы карагай болчу. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, талкаланып үстү жол болуп калды. Улан айтып жаткан карагайлар кыркылып, 10.000 чарчы метрден ашык жер кыртышы бузулгандыгы үчүн Сөйкө компаниясына Нарын Токой чарбасы тарабынан 47.800 сом айып салынып, мамлекеттик эсебине толгондуруп алынган. Мындан сырткары жумушчулар пайдалануучу даараткананын эрежеге туура келбегендиги үчүн 2304 сом доо коюлган. Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын экология инспектору Рутбек Абдыраев кендерди иштетүүдө алгач мамлекеттик кызыкчылыгын биринчи орунга коюшубуз керек дейт. Нарын обласы өзү дотацияда отурат. Биз жөнүндө көп нерсени айтып атышат, тияка тартат, бияка тартат. Жок, андай эмес. Биз мыйзам чегин ишке алып барганга тырышабыз. Аларды да түшүнсө болот. Алар да бир саясат эмес, да адамдык парыз кылып атат. Элена чын эле могу жерде бир 50 килограмм, 20 килограмм алтын үчүн ушун жер талкаланып кетеби депчи. Бирок кандай болсо да мамлекетибиздин саясатын колдошубуз керек. Мен муну менен бирөөнүн кызыкчылыгын ламбировать этип мен көтөрөйүн деген оюм жок. Бирок кандай болсо дагы биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды мамлекеттен өйдө коюшубуз керек. Сөйкө коомунун жетекчиси Ишен Айтманбетов ишке тоскоолдук жараткан миңбулактыктардын кылган аракетин мыйзамсыз деп эсептеп, тийиштүү органдарга кайрылгандыгын айтты. Арыздан мен бердим да, мен прокуратурага бердим, РОВДга бердим. Ошонун эки баштуу киши жок да. Ушундай риск менен ошол жака ошончо техниканы алып чыкканчы. Эгерде бир кагасың туура болсо да токтоп калышың керек. Менде могу разрешительный документ жетпейт депчи. Бүт бары болгондо, бүт бары дайыр болгондо, бүт бары геологияга келип туруп инвесторлор менен, юристтер менен карагандан кийин кирсе болот дегенден киришти алар. Бул маселе учурда өкмөттө каралып жатат. Алар кандай жыйынтык чыгарышса, кен казуу иштери ошого жараша чечилет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.